Дегел айтсаңыз, Медер деген атыңыздын, азан чакырылган атыңыздын бир мааниси, санжырасы балким тарых болоптур. Кандай коюлуп калды эле? Медер деген атымды былтыр үйдөгүлөрдөн сурадым да. Медер деп атымды ким койгон, апа ата десем, апам айтты, мен койгом деп. Ушул элдин медери болсун, эл сыймыктанган, ушундай. Биздин эле эмес, элдин медери болсун деп ушундай койгон элек. Анан коюп эле койбостон ушул татыктуу тарбиясындагы беришти ата-энем, Кудайга шүгүр, атанын уулу эмес, ушул элдин уулуна кичинекей болсо да кызматтар жасап, элдин уулуна айландык. Азыркы учурда сиз кимди менин асыл адамым деп айта аласыз? Мисалы кандай? Мисалы өзүңүз, балким атаңызды айтышыңыз мүмкүн, балким апаңызды айтышыңыз мүмкүн. Мен ушу жашоодогу асыл адамым деп. Кимди айта аласыз? Мен албетте эң биринчиден баардыгы үчүн ата-эне турат да. Акыркы учурда ушу 2 жылдан бери атам айтпайын дедим элем, ошол кичине сыркоолоп ооруп жүрөт. Ошол учурда жатып калса, мындай кээде жаман ой келип кетет да. Мындай өзүмө жаман ой келип кетет. Бирок атасыз ушундай бир ар бир ишиңдин жыйынтыгын чыгарыш кыйын го дейм. Мисалы, атаң жардам берип турбаса дагы, бирок мындай ушундай бир эки ооз айткан сөзү өтө чоң бир жардам берет, дух берет. Эмне деген сөз бар? Баары бир деле ушул ата-эненин орду башка да. Канча жашыңызда шахарат келмесин үйрөнгөнсүз жана ким себепчи болду эле? Балким айылда жүргөнүңүздө бир мечитке чыгып жатканда бирөө келмени үйрөткөндүр. Ошондой эсиңизде барбы? Эң биринчи биз мектеп учурунда окуп жүргөн маалда мен ушу ким үйрөткөн эсимде жок. Айылыбызга эмеден барат эле да, жана даватчылар барат эле да. Анан ошол мектеп учурунда жүргөндө эле үйрөнгөн экем. Ушул даватчылардан үйрөнсөк керек. Бирок ошол азыр жакшы ыйман сабактары кайра кошулуп мен сүйүнүп атам. Бизде эле ошол балалык кезде көп нерсе башыңа эс тутумда калат да. Ошол балалык кезде ушул нерселер эс тутумда калган экен. Бирок кийин уже жашың улуулаган сайын бул нерселерди эс тутум кармап калыш кыйын болот экен. Ушу балалык кезде болуш керек. Мечитте өзүбүздүн эле ушул Октябрьский айылындагы мечитте ошол даватчылардан, таксарлардан үйрөнгөнбүз. Эң биринчи окуган намазыңыз эсиңиздеби жана азыркы окуган намазыңыз менен айырмасы? Эң биринчи окуган намаз албетте эсимде болот. Бир башкача ниетте, мындай башкача көз ирмемдер менен, башкача бир ойлор менен намазга жыгыласың. Чын эле ушул Аллах Таалам ушул намазыбызды бекем кылса экен, жана бул ибадаттарыбызды таштап койбосо экен деген ушул биринчи намаздар эсте калат чындыгында. Азыркы менен айырмасы? Айырмасы азыркы учурда намаздан кийин көбүнчөсү ошол эли журтубуз үчүн дуа кылабыз да. Ал учурда ачык эле айтайын, өзүбүз үчүн эле дуа кыла берсек керек. Өзүбүздө болсо экен, мындай болсо экен, жаш кезде. Анан азыркы учурда көбүнчөсү ушу өзүңө мурда ушул мекениңди, азыркы балекеттер болуп атпайбы, кырсыктар болуп атат, тилсиз жоо дейт, мына селдер болуп атат, ушундай нерселерди көргөндө эң негизи ушу заманыңдын эле тынчтыгын каалап калат экенсиң да. Жашооңузда кайсы окуяңыз үчүн азырга чейин Кудайга шүгүр деп айтып келесиз? Балким сыноолор болгон, ошол сыноолорду эстеген сайын азырга чейин Кудайга шүгүр деп айтасыз. Жашоомдо учурунда студент маалда экен. Студент маалыбызда бойдокчулукта сүйлөшөбүз кыздар менен дегенде ушундай нерселер болот, ачык эле да. Анан үйлөнөбүз деп катуу киришип калдык. Бирок ошо биз үйлөнө турган маселе болбой калды. Мен азыркыга чейин шүгүр кылам. Ошол учурда ошондон кийин улам өкмөттө да иштеп аткам да. Ошол жумушумду да таштадым да, Москвага
жаңыдан жашоону баштайын, жаңыдан фундамент куяйын деп кеттим. Москва бизди адам кылды. Анан ошол учурда балким үйлөнүп алсак бир четинен жакшы болот эле. Бирок бир четинен мен ойлойм да азыркы Медер жок болсо керек беле деп кээде суроо берип калам да. Баардыгы Кудайдын буйругу менен туура. Бирок баягындай тиричиликке, бала чака, үй бүлөгө киришип кетеби элек, ушунча адамдарга пайдабыз тийбей калабы эле. Ушул азыркы жашообуз эле, ошол эле ушундай туура эле чечимдер болгон экен ошол учурларда Кудайга шүгүр деп келебиз. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы көйгөй менен бүткөн учур болду беле? Балким мындай балагатка салгансыз, же өзүңүздүн кыска ой жүгүртүүгө салгансыз? Албетте болгон. Көп эле болгон. Атам көбүнчөсү мага түз дайым эле баянтып какшап эле айта бербейт, бирок көбүнчөсү апам аркылуу ушундай бир айтырчу эле, мындай тарбияны делечи. Анан ошол ата-энеңдин сөзүн укпай коюп, ошол укпай койгон нерсең ушундай маселе болгон, сиз айткандай учурлар болгон. Балалык кезде чоңоюп калган учурларда деле болгон. Болуп эле келет. Азыркы учурда кайсы устаздардын сабактарына көп катышасыз, же эгер катыша албасаңыз, YouTube'дан кайсы устаздардын баяндарын угуп турасыз? Ачык эле айтканда, эң көп дагы деле көрүп турганым ушул раматлык устазыбыз Чубак ажынын сабагын көп көрөм. Бардык устаздардын, ошол эле Садбакасы ажыбыздын, Нематулла ажынын, Максат ажынын, Абдышкүр устаздын бардыгын эле сабактарын көрүп турабыз. Ар биринин сабагы мындай өздөрү деле айтып калат го, мисалы ар биринин эмеси форматтары ар кандай да башка, мисалы Чубак ажыбыздыкы өзгөчө эле да. Элдеге дагы бир күлкү тартуулап, бир кээде жок маанайыңда бир башкача көтөрүлөсүң го. Ушул мен эле эмес, жалпы элибиз дагы деле устазыбыздын сабактарын көп көрсө керек дейм. Буга чейин кайсы өлкөлөргө баргансыз жана жакынкы күндөрү кайсы өлкөлөргө барсам деп кыялданасыз? Мен ачык айтайын, эс алып барган өлкөм бир эле ушул Дубай болду. Калган өлкөлөргө мен жумуш менен баргам. Индияга бардык, Россиянын бир топ областтарына бардык, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, булардын баарына больницага барасың да, ошол Турцияга, Меккеге бардык, Мединага бардык, Умрага барганбыз. Анан жакынкы күндө ошол былтыры Санкт-Петербургга алып барган Зульфия деген эжекебиз бар. Мен андай сыноодо жашаган адамды көргөн эмесмин. Эч ким, конечно, үйдүн ичинде жашаса көрбөйт экен, билбейт экен. Бир төрт дубалдын ортосунда эки көз көрбөйт, эки кулак укпайт, эчтеке менен кабары жок жашаган бир эжекебиз бар. Кантип азыктанат, кантип тамактанат деп ойлошубуз мүмкүн да. Бир ушул магазинде тааныш жакыны бар экен, телефон SMS жазылып кеткен, ошо менен жөнөтүп коет экен, продукт алып кирип эме кылат. Ошол эжебизге былтыр операция жасатып келдик Санкт-Петербургда. Кулагы азыр угуп калды, бирок көзүнө мүмкүнчүлүк болбоду. Ошонун экинчи настройкасына кайра Санкт-Петербургга буюрса сентябрь айларында барабыз. Кайра эле ошол сентябрда Турцияга да ушу бир эки жумуштарыбыз менен барсак деп турабыз. Ушундай. Сизге жаккан хадис, же болбосо Куран аяттары, же болбосо сахабалардын окуялары, ушул окуяны же хадисти же Куранды эстегенде бир жашоомо бир мотивация алам деген учурларыңыз барбы? Балким албетте болот. Хадистерди көп угабыз. Ошол хадистерге таянып, биздин азыркы жумуштарыбыз чындыгында баягындай оң тарабына келатса керек дейм. Бул ар бир азыркы жасап аткан иштерибизди деле өзүбүз эле ойлой калып, же өзүбүздүн башыбыздан чыгара калып жасаган жерибиз жок. Ошол эле жогоруда айттым го, устаздардын сабактары менен, анан ар бир сөздөрүбүз дагы ошол хадиске таянып иш алып барылат да. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркы окуп аткан бир чыгармаңыз барбы китептерден? Мен ачык айтайын сиздерге. Мен мурда көп китеп окучу элек. Кызыгат элем. Азыркы учурда азыркы Медер ушундай тентек болуп баратат. Китеп окуганы бир убакыт таппай атат да.
убакыт болот, бирок мындай өзүнчө эле ишке киришкен иштарман киши болуп кетти билбейм. Эмнегедир акыркы учурларда мындай айтканда китеп окуй элек. Кызыгып окуйм, кыргызча китептерди ошол Чыңгыз Айтматовдун, Байдулла Сарногоевдун китептерин окучу элек. Апам ушундай сонун китептерди алып келип коет. Мен туулган күнүмдө дагы дайыма китеп белек кылат да, сонун китептерди. Үйдө турат. Ушу баштап коесуң, аягына чыкпай эле ишке киришип кетесиң, ушундай шур болуп келатат да. Жылына бир келчү Рамазан айын кантип өткөрөсүз жана Кадыр кечесин кимдер менен тососуз? Рамазан айында акыркы учурларда ушундай бир керемет өтүп атат. Быйылкы жыл ушундай керемет өттү мен үчүн. Бул өмүрүмдүн аягына чейин бир тарых болсо керек бул жылкы. Эмнеге анткени Рамазан айы бир ай болот да. Биз Рамазан айын 10 күн Жалал Абадта өткөрдүк дагы, 20 күн калганда Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып чыктык. Муктаждарды издеп, табып, ошол муктаждарга орозо баштыкчаларды таркатып чыктык. Ар бир баштыкчаларыбыз ушул 2000 сомдон 3000 сомдукка чейин, 5000 сомдукка чейин болуш керек. Бирок ошол муктаждардын дубасын алып кыдырып чыктык. Ошол эле баштаганда Чүй, Ысык көл, Нарын, Талас, андан ары Жалал Абад, Ош, акырында Баткенге жеттик. Керемет өттү. Кадыр түн учурларында биз Кадыр түн күнү ифтарлык кылганды ниет кылабыз жылда. Ошол Жалал Абадта чоң мечит бар, ошол мечитте өтө көп жаамат чогулат. Толугу менен ушул ифтарлыкты көтөрүп бере албасак дагы, бирок ушул бир ичкен ооз ачарын же саарлыгын көтөрүп берсек деп ниет кылып алчу элек. Кудайым ошол күндөргө себепкер кылып келатат. Керемет сонун жаамат менен өткөрүп келатабыз акыркы жылдары. Курман айтта же Орозо айтта эртең мененки айт намазы бар, билесиз да. Ошол учурларда бир уктап калган учурларыңыз же келип алып адашып калган учурларыңыз болду беле? Сиз сезет окшойсуз. Мага тиешелүү эмелерди берип атасыз. Аллах таалам өзү кечирген болсун. Ушул айт намазы ушунча иштерди жасап, бирок айт намазына кечигип калган учур болгон десеңиз, анан эми ошол иштерибиз бир куржундун бир тарабы болсо, бирок ошол айт намазынын өзү эле бир тарабы болсо керек дейм да. Анан уктап калган учурлугум бирде баштан өткөн нерсени айтайын. Шашып эртең тура калып эле багымда атайын уктап каласың, анан кийин дараталып эле чуркап жетишип баратсаң эле мечитке жакындаган элдер чыгып атса. Ошондой учур болгон чын. Аллах таала өзү кечирген болсун. Айлык алып баштаганыңыздагы эң биринчи садака бергениңиз эсиңиздеби жана кимдерге бергенсиз? Айлыгымдын ошол өкмөттө иштегенде биринчи айлыгымды алганда эле сүйүнүп шириндик алып, анан калганын апам алып барып бергем, шириндикти эле кошо алып барып бергем. Кыйрат эле айлык албасак керек эле, жакшы эле болчу ошол малдан. Ошо үй бүлөгө алып барып бергем. Ал малды айтып атпайм, мен ошол студент бүтүп эле өкмөттө иштеп аткан маалым элем, анда бул кайрымдуулук иштери башталып эле, чынын айтайын. Бул кайрымдуулук иш 2015-жылы Москвага барганда башталды. Мен 2013-жылы айлык алгам. Анда караңыз, ошо билбейт электе, ошол ихсан кылышты, садака кылышты билсек деле, балким кичинекей жумушта иштеген балага мүмкүнчүлүк жоктур, же ой башкадыр, кыскасы болгон эмес. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо эмнелерине көңүл бурасыз? Атам көп айтат, достун аягы зоо деп коет да. Атамдын да убагында ушунчалык көп достор болгон экен. Мен азыр саналуу эле айышталарымды көрө алам да. Мына 2-3 жылдан бери, 3 жылдан бери атам өзү төшөктө жатат. Ошол учурда деле достун ким экенин билет экенсиң. Атамды карап мындай сабак алам да, мисалы. Башыңа мүшкүл түшкөндө чыныгы дос жаныңда болот экен дегендей сурап турат экен, көңүлүн көтөрүп турат экен. Ал атам мисалы досторунун башка нерсесине деле муктаж болбосо керек, бирок жакшы сөздөрүнө муктаж болот төшөктө жатканда. Анын сыңарындай жаш кезде дос көп болот экен. Досторум аябай эле көп.
Кыргызстандын 7 дубанынан баштап азыркы учурда чет жакта иштеп аткан, окуп жүргөн, Ирландияда окуп аткан, ошол эле Египетте окуп аткан төкмө акын Идрис Айтбаев өзүбүздүн улуубуз, досубуз. Бир топ досторубуз бар. Мен ойлойм эң кымбат, эң жакын досум бул элдин баары тааныйт, эки көз азиз. Көзү көрбөсү дагы 30 бара Куран жаттаган. Мага дос дагы, агам жок, кээде агам да болуп берген, агалык, достук, чыныгы жүрөгүнүн акыл насаат кеңешин айтып турган чыныгы досум ошол Асылбек деген каары бар. 30 бара Куран жаттаган. Ошол менин акыреттик досум деп ойлойм. Досторум таарынып калбасын, досторумдун баардыгына эле бирдей карайм мен негизи. Бирдей көңүл бурасын, бирдей аракет кыласың, бирок негедир бул дос баары бир башкалардай эки көз көрүп, башкалардай мүмкүнчүлүк жок үчүн мындай өзүмө жакын көрүп турам да, ошол доско көз болуп берсем дейм да. Дайыма ал мени эме кылып турса, мен ага сабыр тилеп турам. Буюрса баары жакшы болот. Көзүм жок дебеңиз, мына сизге биз көзбүз, кыжалат болбоңуз депчи. Жана ошо интервью алып жатканда умрага барып келдим дедиңиз. Ошол умрадагы абалыңызды айтып берсеңиз, ал жакта кандай экен? Көп баргандар айтып калат, ушул жашоодогу проблеманын баардыгын унутуп калат. Шарт болбосо дагы, бирок ушул кичи умрага алып барганы ниет кылдык элек. Кудайым ошол ниеттерибизге жеткирди. Эми ал умрага баргандагы мындай ошол учурда айтыш өтө кыйын. Устазыбыз, жогоруда айттым, Жалал Абад областынын азыркы учурда казысы устазыбыз Нематулла Ажы Жээнбеков ажы башчы болуп барган. Устазыбыздын жанында жүрдүк. Башкача бир эме болот экен. Кыргызстандагы чын айтайын, сагынасың. Бирок бардык проблеманы унутасың да. Жумушту унутасың, ишти унутасың, көрө катты унутасың. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек, тигинтиш керек деген нерсени унутасың. Только ибадат менен болосуң. Анан башкалардан көрүп бир өзгөчө бир үлгү алат экенсиң да. Ошол жерден дүйнөнүн булуң бурчунан момун мусулман бир тондар барат да. Бир өзгөчө болот, эми аны сөз менен айтыш кыйын го дейм. Сиздин биз билбеген кемчиликтер же артыкчылыктарыңызды айта кетсеңиз. Сиздер билбеген, эми инсанбыз, инсанды кылып ар бир инсан кемчилик кетирет. Кемчиликтер көп эле болуш керек. Мендеги кемчилик эң чоң кемчилик ошол элдин баары айткандай эле убагында үйлөнбөй атканыбыз, үй бүлө курбай атканыбыз, элдин сөзүн укпай атканыбыз болсо керек. Атам да бүгүн болду эми үйлөн деп катып айтты. Ушул эң чоң кемчилик ушул ата-энеге бир небере жытын убагында жыттатпай атканыбыз болуш керек деп ойлойм. Буюрса быйыл ушул ниеттерди орундатабыз. Андан башка кемчиликтер, жумуш үстүндө кемчиликтер көп эле болуп калыш керек. Инсанды кылып адашасың да, анын баарын эстеп отурсаң, балалык кылып кээде кемчилик кылып койгон учурлар болгон, балалык учурларда. Бирок кээ бир инсандардай такыр Кудайга жакпаган бир жаман иштерди жасап, же бир зына иштер жасап, же бир сөз менен айталгыс бир иштерди жасай элекпиз, Кудай сактасын, андайдан. Жашооңузда бир оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимдерден кеңеш алып турасыз? Жашоого оор сыноо келгенде ошол эле биринчиден ата-энең, экинчиден ошол жанагы айттым Асылбек деген досум. Бул досубуздун биз аламды көрүп турабыз да, көрүп анан ошо көргөнүңө жараша айтасың да бир нерсени. Ал киши көрбөйт, бирок жан дүйнөсүндө бир кымындай точкадай да кири жок да. Ошон үчүн бир жан дүйнөсү менен акыл насаат кеңешин айта алат да сага. Ошол киши менен кеңешем. Анан устаздар менен кеңешем. Ошол эле учурда Египетте окуп аткан ошол Идрис Айтбаев досубуз менен көп кеңешип турабыз иш боюнча. Досторум бар. Алар менен кеңешип турам. Мен кеңеше турган жумуш кимге тиешелүү болсо ошол адам менен кеңешип кете берем мисалы.
Москвада эмгектенген досторум менен тиешелүү калсалар менен кеңешем, классташ досторум менен дегендейчи. Бирок эң негизгисин айтайынбы? Адам кече эле айтылып атпайбы, ар бир нерсе жуу менен жаралган да. Мисалы, ошол эле асман жер, ошол эле ак кара дегендей. Бул адам баласы дагы эч ким менен кеңеше албайт, бирок бир эле адам менен кеңеше ала турган, сырдаша турган маселе бар экен да. Мен ошол кеңеше турганыма пока жолугу элекмин. Андай кеңештер дагы дал ичимде, балким учуру келгенде кеңешет турбуз буйруса. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деп. Ошондой учурлар эсиңиздеби? Көп эле болот. Ошол жети дубанды кыдырып деп атпаймынбы? Ошол учурда жалгыз жүрөм. Жакшы аяттарды коюп, кээде жакшы эле кыргызыбыздын эски ырларын коюп, кээде манастарды коюп алып, өзүмчө эле бир жаш бала сыяктуу жалгыз жолго чыгасың. Бирок ошол учурларда бир башкача идея пайда болот. Ошол эле бир жактарга барганда деле жалгыз, кээде жан дүйнөң жалгыздык жүрөсүң, бирок ошондо деле бир талап кылат да. Бир нерсени жактырбай дегендей болот андай учурлар. Эч жерден ордун таппай жүргөн адамдарга же жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эч жерден орун таппай жүргөн инсандарга кол шилтеп кетпеш керек да негизи. Болбой калды, болду. Дальше дагы болбойт, дальнейшем дагы болбойт дебеш керек да. Үмүт үзбөш керек да, ар бир нерседечи. Үмүтсүз шайтан дейт го. Үмүт үзбөстөн акырында бир эме калганды да бир аракет кылып көрөйүнчү деш керек да. Мисалы, кандай эмалардын кандай учурлары болот? Кыскасы, үмүт үзбөш керек, жакшы ниет коюш керек, бир гана жараткан Аллага ишениш керек го дейм. Аллах Таала өзү жардам берет. Азыр сиздин толук түрдүү бактылуу болууңузга эмне жетишпей атат? Эми бул нерсени бардыгы эле билишет да. Айтып атпаймынбы? Бул эми армандуу айткан деле жерим жок, бирок ушул кереметтүү иштерди үй бүлөм менен көрсөм, үй бүлөм менен ушул иштерди өткөрсөм, эл деле көрүп алып, андай эрттелетпейсиң, өзүң деп андай кайра өзүмдү урушуш мүмкүн, бирок буйрук да. Буйруса ал күндөр деле алыс эмес. Ниет кылып туралычы. Ачка калып калган учуруңуз же болбосо финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр сизди монтип тегеректеп курчуп алган учурлар болгонбу? Андай учурлар ар бир эле адамда болот го. Айрыкча студент маалда, анан Москвага алгач барган учурда болду да. Москвада эстегенимде кадимкидей көзгө жаш аласың эркек болуп туруп. Бүгүн деле ачык эле айтайын, сиздер дагы ушул жерде бир суроолорду берип, кээде ушундай бар жүрөк көңүл назик болуп калат да, бир ушундай нерселерге көзгө жаш келип катат. Ушу сиздер дагы ыйлатып жүрбөсүн деп ушул жерге келгенге чейин ушу бир эки нерселер эсимге келип, бир буумду чыгарып ыйлап келе атам да, чын айтайын. Болот андай учурлар болгон. Бирок ошол учуруңду көрүп туруп, билип туруп, бирок колдоо көргөзө албаган инсандар ушундай эсиңде калат да. Эгер ошол учуруңду сезип туруп, мейли колдоо көргөзгөнү шарты жок болсо да жакшы сөз менен айтканы, ал дагы алигиче жүрөгүңдө эсиңде калат чындыгында. Көп болгон алындай учурлар студент маалда, Москвада ачка калган, ток калган, ошол эле жолдо документтерибиздин айынан милиция кызматкерлерине түшүп калган, көп эле болду андай нерселер болуп келе. Ушундай учуруңуз болду эле, балким ата энеңизге катуу кыйкырып алгансыз, же ошол сиз иштеп аткан кайрымдуулук фондуңуздагы бир кесиптешиңизге катуу үнүңүз менен сүйлөп алгансыз, ушул нерсени айтпай эле койсом деп азырга чейин бир кыжаалат болгон учуруңуз болду эле? Мен ар бир нерсени экранын алдында же жашоодо сулуу боло беришти мен каалабайм. Ачык эле айтайын. Ата энем, өз апам эрке чоң айткан окшойт, чоң болсом деле, бирок кээде айтып калам, апа эмнени эксеңиз ошону көрөсүз да депчи. Апама көп ушинтип тилин укпай,
же болбосо көңүлүн оорутуп алган учурлар болгон. Бирок атабызга эч бир катуу сүйлөй албасак керек эле. Анан бирок апам бардыгын түшүнүп, мен жакшы сөзүм катары эле кабыл алат эле да. Баары эне экен да. Болот мындай ошентип эненин көңүлүн оорутуп алып, анан кетесиң жанынан кеткенден кийин мындай жүрөгүңдөн кечирим сурайсың, сөз менен айта албайсың да. Фонддо кызмат жасап атканда туура эмес иш болгондо айтасың, ачык эле, алдын ала катуу эле айтасың. Бул жоопкерчилик өтө чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчилик бир эле сенин мойнуңда жоопкерчилик эмес, ушул Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жоопкерчилиги. Жана калың журттун жоопкерчилиги. Өтө канчалаган элибиз карап турат бул иштерди. Ар бирин иреттеп кылдаттык менен алып баралы деп катуу айткандар болот. Эми айткандарыбыз дары. Мага деле катуу айткандар мен үчүн деле дары. Ушундай. Бир күндүк планыңызды айта кетсеңиз, кандай өтөт, кимдер менен көп кезигесиз, ушул учур мен үчүн мындай идеалдуу көзөрмөмдөр деп баса белгилеп айта аласыз. Балким бир адам менен жолуксаңыз, ошол жолукканыңызга бир өкүнбөгөн учуруңуз барбы? Акыркы учурлардан эле айтайын. Мисалы былтырлары ушундай только ошол үй салып, ошол тажиктер өрттөп кеткен Баткен Аксайга 2 үй салып, Жалал Абадка 1 үй салып, жана комплекс тапшырып, 2021-жылы физически эч жака жетишпей, аябай мындай чарчатым десем мен уят болот, бирок бир ушундай бир өтө эле нагрузка болгон учур болгон экен да. Ошол учурларда бир айтып атам, ар бир ниетиңе жараша да. Эмки жылы жөн эле салат окшойбуз деген ниет болуп калган окшойт. Ошол учурда ниет кылып койгон элек. Быйыл бир да курулуш баштай элекпиз. Бирок бейтаптарга жардам берип атабыз. Индияга жөнөтүп, каражаттарын чогултуп, жардам болот, бирок курулуш иштери болбой атат да. Быйылкы учурда ушул көбүнчөсү эле устаздарга жолугасың, төкмө акындарга жолугасың, эң негизи ушул руханий байлыкты өстүрүү менен алек болуп атабыз. Анан акыркы учурда ошол сиз көп суроо берип аткан үй бүлөгө базымдуулук жасап атабыз, буюрса быйыл ушуну аягына чыгаралы депчи. Буюрса. Жашоодо сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Жашоодо мындай суроолорду чындыгында күтпөдүк элек, бирок күтүлбөгөн жерден берилген суроолорго жооп берген өзүнчө бир башкача болуш керек, жүрөктөн болот да бардыгы. Жашоодо азыркы учурда эми бардык, мисалы баштаган ишиңдин аягы чыкпай калса, ар бир ишиң мындай жакшы болуп келатып эле, арасында бир эл бузар адамдар болот да бир. Айттым го жогоруда, бирөөгө пайдасы тийбейт, бирок зыяны тийип турган адамдар көп болот да. Ошондой адамдарга аябай бир мындай кээде кыжалат болом да, ушуларга Кудайым ыйман ынсап берсе экен дейм да. Атайлайт мындай текеберлик, өзүңүн эле жакындарың, өзүңүн эле тааныштарың, кээ бир өзүң эле бир чөйрөңдө жүргөн адамдар, жакындарың ушундайлар болуп келаткан учур жок эмес да. Ошого мен көбүнчөсү Кудайдан сурайм, ошондой адамдарга Кудай ден соолук, ыйман берсе экен дейт элем. Анан кээде политик саясат жактында ойлоносуң, эми ойлонбосоң деле ал мамлекеттин, эли журтубуздун өнүгүүсү үчүн кээде ойлоносуң да. Анан ушулардын арам жолду иш алып барып атканын көргөндө кадимгидей кан жутасың да. Дагы деле ушинтип кете берет экенбиз да. Убагында Бекмамат Осмонов эмес, Доорунбай Садырбаевдин айткан сөзү бар. Кайран гана кыргыз, кайран гана мурдуңа бок сүйүп өлгөн кыргыз деп. Дагы да тарткылыгың алдыда деп ошол агабыз, агайыбыз жөн айтып кетпесе керек. Бизде ушундай көрө албастык деген маселе бар да, текеберлик деген ушундай өөрчөгөн, алдыга чыгып келаткан адамды сөзсүз аркага тартып жүрүш керек да. Колдоо жок бизде. Ушундай адамдар арабызда жоголуп, жакшы иштер көп болсо дейт элем.
Дегеле айтсаңыз, адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы, окуп билим алууданбы, же кайталанма жашоодон чарчайбы? Сиздин оюңуз? Адам билим алуудан чарчабайт. Кайрадан бир чийир алат. Жумуштан дагы чарчабайт. Анткени ал жумуштун өзүрүн көргөндө кайра өзүнө энергия чогултат. Ошол эле кайталанма жашоодон чарчайт. Бүгүнкү жашооңду кечекиге окшоштурбашың керек, изденишиң керек, аракет кылышың керек, алдыга ынтылышың керек. Кечеки жасап аткан иштериң эле кайталана бербеш керек. Элге дагы бир башкача мотивация бериш керек. Күндө издениш керек го дейм. Буга чейин Медер мырза ким эле жана азыр Медер мырза ким? Буга чейинки Медер жөн эле ушул бир үй-бүлөнүн уулу, ошол эле Мусанын атам, апам Жамалдын эле уулу болсо, азыркы учурда кыргыз элинин уулуна айландык кичинекей кызматыбыз менен. Ушул атабыздын тарбиясы болуш керек көбүнчөсү. Атам көп айтчу эле, балам аркаңдан Мусанын баласы ушундай жамандай экен, тигиндей экен деп жаман сөз келбесин, укпайын дейт эле. Ошол сөз катуу жүрөгүбүздө сакталган окшойт. Кудайга шүгүр, бир дагы ата энебизге жаман сөз алып барбадык, үйгө бир жаман кеп алып барбадык. Кичинекей кызматыбыз менен ушул элдин уулуна айландык. Дагы да эми бул башталышы, кыйратып бердик, жаратып бердик, укмуш жасап бердик дегенден алысмын. Бул бир ишибиздин эң башталышы. Биз жасай турган иштердин бардыгы алдыда. Биз аша турган кырлар алдыда. Биз жүрө турган жолдор алдыда. Биз 45-50 бейтапты алып барып келип, же бир 22 үй-бүлөгө үй салып берип коюп, болду, жайладык, токтоттук эмес. Бул ишибиздин бирок башталышы. Буйруса, мындан дагы көп жумуштарды жасасак деген ниетибиз бар. Акыркы сурообуз болсун, бир жыл ичинде сизден эмнелерди күтсөк болот жана кандай пландардын үстүндө бир ойлонуп жүрөсүз? Бир жыл ичинде бул биринчиден Аллах Таала ден соолугубузду берип турса, экинчиден эли журтубуз ошол жогоруда айткандай эле колдой албаса, бирок аркага тартпай турса, мен мындай жогоруда айткандай изденем да, аракет кылам. Кудай ден соолук эле берип турса, ушу жакшы ниеттерди коем да, ошол ниетиме жетмейинче тырышам да, көгөрөм. Бир жылдын ичинде өтө чоң иштерди жасаганы аракет кылабыз, кылып келгенбиз. Бул учурда биз мына бүгүнкү 8 августта көрүштүкпү. Келерки 8 августка чейин мен сизге убада кылайын. Ушул жер маселеси чечилсе, кеминде бир 8-10 үй-бүлөгө муктаждар комплексин бүтүрбөсөк дагы баштайт элек, 10 үй-бүлөгө үйлүү кылып. Ошол эле бир жылдын ичинде Кудайым ден соолук берип турса, иншалла дейли, жок эле дегенде 10 адамдын ден соолугуна себепкер болсок дейт элем. Кудайым ден соолук берип турса, жүздөгөн адамдардын азык-түлүк продукты, дары-дармек, миңдеген адамдарга материалдык жактан жардам көргөзүү. Эң негизгиси ден соолук берип турса, ошол жогоруда айтылган боор, бөйрөк трансплантациясын дагы да аракет кылып жыйынтык көргөзгөнгө чейин тырышсак, Кыргызстанда ушул операциялар жасалганга чейин тынымсыз күрөшсөк деген ушундай пландарыбыз бар. Дагы да көптөгөн пландарыбыз бар. Эң негизгиси арабтар, түрктөр өздөрүнүн мөөрүн Кыргызстанга коюп басып кетип атышат да, мисалы үйлөрдү салып, больница, ФАП жана башка. Менин дагы ниетим бар. Биздин ак ниет Аманат коомдук фонду Кыргызстандан келиптир, Казакстанга же Тажикстанга же Өзбекстанга же жана башка жерге келип, ушундай муктаждарга үй салып бериптир, ушундай муктаждарга бир больница жана башка салып бериптир деген ушундай бир иштерге себепкер болсок деген аракет ниеттерибиз бар, Кудайым буйруса. Сизден Алла разы болсун. Кудай берсе бүгүнкү эфирибизге убактыңызды бөлүп берип, жашоодо эң жакшы белек бул убактысын бөлүп берүү дейт.
Сизге чоң рахмат. Алдыда койгон максаттарыңыздын баардыгы орундалсын. Ден соолукта болуңуз. Кудай буйрса бир кийинки эфирибизге балким жана сиз айткан досуңуз отуз параны жатка билген досуңуз менен келетирсиз. Иншалла. Чакырсаңыздар албетте келебиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Негизи эле бир нерсе себепкер болот эмеспи, бир адамга бир адам дегендей. Ушул сиздердин эфириңиздер бир жакшы иштерге себепкер болуп калса деген үмүттөбүз, ниеттебиз. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Жалпы көрөрмандарыңызга дагы чоң рахмат, жааматыңызга рахмат. Ишиңиздер алда жыла берсин. Кудай колдосун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Алла разы болсун.